Ассаламу алейкум. PowerPoint боюнча сабактарды улантабыз. Биз PowerPoint'ти басып киребиз. Азыр бул жерде бизде PowerPoint'тун белгиси турат. Ушуну басып киребиз. Андан бул жерде биздин мурунку иштеген презентациялар ушул жерде жайгашат. Анан жаңы презентация түзүш үчүн бул бурчта плюс белгисин жасабыз. Азыр кызыл менен көрсөттүм. Ушуну басабыз. Басканыбыздан бизде бул жерде шаблондор чыгат. Биз ушул жерден пустая презентация дегенди тандайбыз. Себеп дегенде биз өзүбүз жазышыбыз керек. Ушул жерден нет спасибо дегенди тандап коебуз. Андан кийин биз ачылганда эле биринчи бетте заголовка, андан кийин подзаголовка слайда деп турат. Себеп дегенде бул жерге биринчи теманы, анан керектүү нерселерди кылып алсак болот. Бул макет дейт. Аны үчүн мону биз өзгөртүш үчүн башка нерсе кылышыбыз керек боло турган болсо, бул жерде мына ушул макет деп турат да. Ушул макетти мына кызыл менен турат. Каалагандай кылып өзгөртө алабыз. Ушуну басам. Баскандан бизге бул жерде макеттер көрсөтөт. Кандай болушу керектигин. Ушул жерден өзүңөргө керектүүсүн тандап ала бересиңер. Азыр мен бул жерге үчүн теманы педагогика илими дедим. Андан кийин бул жерге ылдыйына дагы бир башкача нерселер жазып койсок болот. Мисалы үчүн тема педагогика илими, андан кийин мугалим Кубатов Нуралы болду. Эми ушул биз тексттерди биз түстөрүн өзгөртүп, чоңойтуп, кичинертип, өзүбүзгө керектүү абалга келтиришибиз керек. Аны үчүн бул жерде файл деген үч бурчтукту басып алабыз. Мына кызыл менен көрсөттүм оң жакта. Ушуну басам. Баскандан кийин бул жерде бизде биринчи шрифтти өзгөртүшүбүз керек. Мисалы үчүн азыр өзүбүзгө керектүү шрифттерди тандайбыз да. Бул калибри деп турат. Ушуну баса турган болсок, биз шрифттер тандайбыз да, шрифттер. Бул жерде каалаган шрифтти тандап алсак болот. Көбүнчө биз Times New Roman дегенди колдонобуз. Ушул жерден азыр силер ачып карап өзүңөр керектүү шаблон тандасаңар болот. Убакытты кетирип эле мен азыр бир шаблон тандайын. Бул жерден тандап койдум, ошол коюлду. Анан мунун размерин өзгөртүшүбүз керек. Размерин өзгөртүш үчүн бул жерде 60 деп турат. Ошо 60ты басабыз. Басканда бул жерде бизде цифралар келет. Ушул кайсыл размерде турсун. Азыр 60та турат, 80ге кылып коет турабыз. 80ге кылдык. Андан түсүн өзгөртөбүз. Бул жерде цвет шрифта деп турат. Ушунун тушун карай турган болсок, бул жерде белги турат. Нол белги кызыл менен көрсөттүм. Ушул белгини басабыз. Басканыбызда бул жерде түстөр чыгат да. Биз өзүбүз каалаган түстү коюп алабыз. Мынакей эменин текстин түсү өзгөрдү. Андан кийин бул жерде ушул тексттерди тууралоосу турат да. Мисалы үчүн азыр ортодо турат. Муну басып кое турган болсок, сол жакка жылат, муну бассак оң жакка жылат да. Анан бул түгүндөгүсү ушул эменин рамканын кайсыл жагында турсун деп атат. Азыр ылдый бөлүгүндө деп атат. Муну бассак орто бөлүккө чыгат, муну бассак жогоруга чыгат да. Ушундай кылып, бул кийин муну размерин чоңойткондо билинет да. Мисалы үчүн муну бассак ылдыйга, көрүп атасыңар, рамка сызылган. Муну бассам ылдыйга түштү, муну бассам ортого турат, эми муну бассам жогоруга чыгат да. Себеп дегенде биз мына тексттин рамкасын тоголоктор менен чоңойтуп, кичинерте алабыз да. Азыр бул рамканы чоңойтуп кое турган болсок, көрдүңүздөр, бул педагогика илими деген тема бул батып калды. Ортого алып койсо, көбүнчө ортодо турганы жакшы. Анан ушул текстти бир жолу белгилеп туруп, анан кайра текстти басып, анан жогоруга ылдыйга жылдырсак боло берет. Биз бүттүк. Андан кийин бул жерде Кубатов Нуралы деген бар. Эми ушуга дагы биз кайра не кылабыз, жирный кылабыз, цвет беребиз бул жерден. Башка цвет кылып коебуз.
Анан бул жерден калибри дегенди өзгөртөбүз. Анан бунун размерин өзгөртөбүз. Бул нерсени жана мен кылгам, кайталасаңыздар боло берет. Болду, бүттү. Буну дагы бир шекеге мондай алып жылдырып коебуз. Биз бүттүк. Эми биз биринчи бетин бүтүп алдык. Эми экинчи бетти алышыбыз керек. Экинчи бет бизде ачылып элек. Экинчи бетти түзүш үчүн биз мол белгини тандайбыз. Бул жерде плюс белгиси турат, кызым мен көрсөттүм. Ушуну басабыз. Басканыбызда бизде экинчи бет түшөт. Эми экинчи бетке биз керектүү маалыматтарды, сүрөттөрдү жүктөшүбүз мүмкүн, таблица кылышыбыз мүмкүн, өзүбүзгө керектүү маалыматтарды жазабыз да. Азыр мен бул жерге көбүнчө текст жазбайм, себептен текст убакытты кетирет. Могул 3 бурчтук көрүнүп турат, кызыл менен. Ушул 3 бурчтукту басамын мен. Басканда бул жерде мага файлдар ачылат да, ошол жерден биз өзүгө керектүү маалыматтарды жасайбыз. Мисалы үчүн азыр биз бул жерден главныйдан вставить дегенге өтөбүз. Вставитте бизде бул жерде надпись, таблица, рисунок, видео, звук и фигура дегендер бар да. Ушуларды биз бул жерде смарт арт бар. Ушуларды кылсак болот. Азыр мен бул жерден таблица тургузам, себептен таблица көп учурда керек болот. Мисалы үчүн таблицаны бастым. Бул жерге таблица түштү, чоңойтуп алам дагы. Анан буну аркандагы кылып биз өзүбүз өзгөртөбүз. Аны таблицанын ар бирин өзүбүз 2 жолу баса турган болсок, ошо таблицанын ичине киребиз. Мисалы үчүн бул жерге биринчиге биз номер деп жазып алабыз. Номери. Анан экинчисине FIO. Анан үчүнчүсүнө бул жерде класс. Эми азыр пока мен ушинтип эле жазып коюп атам. Анан силер өзүңөр каалагандай кылып өзгөртүп алсаңар болот.